Алып койсуң шефиң. Сенин начальник. Кимге сөзсүз? Сенин шефиң дейм. Ким машина отурбай жалгыз инспектор абы? Жок, берип койсунчу. Убери, я не за рулем, что ты меня снимаешь? Что, мне тартатасың? Я не за, мен рульда эмесмин да, мен рульда эмесмин, сен тартам. Мен рульдамын ба? Бери свою камеру, Куда сука, бери? бан. Смотри, ты у меня, блин, на коленях будешь просить прощения. Это не ляпкала, понял? Телефонный сушканмен эчтеке болбойт го? Телефонный эмес. Телефонный сушканмен эчтеке. Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV патруль программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Документтер жайындабы байкасы? Ладно, бушу бияқта да мен. Спиртичин беришпесизби? Жок, айтып коюн келичин да. Түнкү саат 3-4 чамасы. Бул күмүш түстөгү Lexus үлгүсүндөгү унаа рейдтин алкагында инспекторлор тарабынан токтотулду. Текшерүүгө алган кезде айдоочудан спирт ичимдиги аралыктан сезилип жаткандыктан кызматкерлер айдоочуну наркология борборуна алып жөнөштү. Жолдон автоунаанын жүргүнчүлөрү инспекторго баш бербей унааны токтотушат. Ошол эле учурда айдоочу инспекторго телефон таңуулап, сүйлөшүп коюусун талап кыла баштады. Алып койсуң шефиң. Сенин начальник. Кимге сөзсүз? Сенин шефиң дейм. Ким машина отурбай жалгыз инспектор абы? Жок, берип койсунчу. Ким айтты? Унаанын ичиндеги жүргүнчүлөр капысынан биздин чыгармачыл топко асылып, камераны жулмалап киришти. Ошол эле учурда бул айым жолдошу чоң кызматта иштерин айтып, аны тартканга эч кимдин укугу жок экенин эскертүүгө өттү. Акырында камераны өчүрө албасын түшүндүбү, айтор коркутууга аракет кылып, эртең мага чөгөлөп кечирим сурайсың деп жатты. Бери свою камеру, блин. Ты зачем меня снимаешь? Я что ли за рулем была? Какого черта ты меня снимаешь? Сиз арттан келип көмөт Ты какого черта ты меня снимаешь? Я что ли была за рулем? Это не ляпкала, понял? Телефонду алып койсуң, эчтеке болду. Телефонду алып койсоң, вот. Алып койсуң, шефиң эчтеке болду. Не алып койгон? Жок, телефонду алып койсуң. Алып. Ты пожалеешь, что ты меня снимаешь? Ты что меня снимаешь? Мен инспектор тартатам. Сен Пожалуйста. неме тартатасың? Инспекторду тартатам неме? Это не ляпкала. Мне что вот Свои ребята имеют. Я здесь пьяная, и вы здесь, блин, начинаете здесь фигню всякую. Я пьяная здесь. Я попросила мужа забрать меня. Не улыбайся, наш след. Я. Чего как это? Сасып болуп вот это сасып болуп. Не сосотасың. Я попросила мужа забрать меня. Я пьяная. Ну а чё это, блядь, снимает? Ты чё меня снимаешь? Вот ты завтра у меня поплачешь, понял? Мен сизди тарткан Вот жокмун. ты завтра у меня поплачешь. Ты мне будешь на колени. Убери, я не за рулем, что ты меня снимаешь? Что, мне тартатасың? Я не за, мен рульда эмесмин да, мен рульда эмесмин, сен тартам. Мен рульдамын ба? Мен рульдамын ба? Мен рульда эмес болчу, туурабы? Убери свою камеру, я тебе еще раз прошу. Берип турган эжелерим не? Мен тияк тартатам мен. Бери свою камеру, сука, Кандай кире? бан. Смотри, ты у меня, блин, на коленях будешь просить прощения. Вы сейчас.
Ал эми бул айдоочу чынында Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Сатылганович болуп чыкты. Албетте, жогорку кызматты аркалаган бул айдоочу кызмат ордуна таянып чыгып кетүү жолун ойлондубу, айтор кармалганда эле тааныш билиштерге чалууга аракет кыла баштады. Бирок атка минердин аракетинен майнап чыкпаган соң, аны инспекторлор наркология борборуна алып барганда, андан спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Ага 17.500 сомдук айып пул салынды. Да, это пиво. Ну, что вы говорите? Нет, ну, имеется в виду, я не пьяный, уже видите. А что у нас разрешено какие-то допустимые нормы потребления алкоголя, если ты за рулем? Saat 2'ler çamasında kızmatkерлерге билдирүү келип түшөт. Анда туугандар ортосунда чыр чыгып, бычак менен байкеси инисин бөйрөк тушка сайып жиберген. Аталган жайга кызматкерлер жетип барган учурда шектүү кармалып, колуна кишен салынганын көрүүгө болот. Просто выпил. Хуй. Из-за чего он? Из-за чего выпил? Там у нас дома гости были, уж его, не знаю, И мне в таком сайте, весело. он характером такой, а свою речь у него создал. Bu Whitehead'te kültürüm mü vardı? Нет, на МС. Ну как сказать, попробуй лечить сам волосы. Дин. День вот это волосы. Ну чупик. Чыр ортодогу келишпестиктен улам келип чыкканын шектүүнүн кызы айтып берди. Тез жардам унаасы келип жабырлануучуга биринчи жардам көрсөттү. Андан соң шектүүнү 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө инспекторлор алып кетишти. Пикир келишпестиктин кесепетинен жапа чеккендер тууралуу чыр боюнча документтер милицияга өткөрүлүп берилди. Ал эми бул ак түстөгү Nissan үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу унааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондуктан кайгыл кызматкерлери токтотушкан. Токтотуу учурунда аталган унаанын айдоочусу кызматкерлерге кыр көрсөтүп, адаттагыдай эле телефон аркылуу тааныштарына чала баштады. Кайгыл кызматкерлери бул айдоочунун соо же мас экендигин текшерүү үчүн наркология борборуна алып жөнөштү. Ал жерге жеткен учурда айдоочу тамеки тартып алайын деген шылтоо менен инспекторлорго баш бербей убакытты созо баштады. Пожалуйста, покури, зайду. Байке. Сначала не волнуйся, байке, шашмай, чегин студент. Салам алейкум. Алейкум салам, байке. Я не сопротивляюсь. Покурить можно? Что сигареты сюда? Станция. Байке. Да, сигареты сюда, двигайтесь. Полный, Я покурю и зайду. Я зайду. Я не сопротивляюсь. Жүріңіз, байке, жүріңіз. Можно покурить, пожалуйста. Анан чегес, байке. Тут чуть-чуть осталось, Байке. Жүріңіз, байке, пожалуйста. Гирим. Еркекше гирим. Я не отрицаю, не сопротивляюсь, ничего.
Просто. Не, мас болуп айдап жүрөсүз байке. Покурю и зайду. Жүрүңүз, баспайсызбы? Ну покурю, байке. Болбойсузбу байке, болбойсузбу. Азыр ты тугуз покури. Курю, брат. Болду эми жүрүңүз эми. Ну, брат, можно покурить? Эми, можно эмес байке. Эркекче. Ошо эркекче можно эмес, жүрүңүз. Пожалуйста, можно докурю и кирем. Эркекче кирем. Кирип анан чыгып чеге бересиз да байке, жүрүңүз. Блядь. Вот. Покурю. Болбойсузбу эми? Милан байке. Брат, ой, чё, жүрүңүз байке. Пожалуйста, киремчи. Покурю. Жүрбөйсүзбү дейм байке. Милан байке. Брат, ну покурю, можно покурить, пожалуйста. Я не убегаю. Жүрүңүз. Турам же. Коюңуз байке, жүрүңүз. Байке. Жүрүңүз байке. Жүрүңүз, өзүңүз эле рахат болуп койсуз байке. Встань. Милан. Байке, мен тапты. Аңгыча айдоочунун досу келип, инспекторго телефон аркылуу сүйлөшүп коюусун таңуулай баштады. Коюңуз байке, жөн эле мешать этпесеңиз байке. Вы же видео смотрите. Байке, отуртуңуз келin. Мен слышу. Жок. Кирисин. Жүр байке, тийишпеңиз мага. Жүр байке. Байке, качып турсаңыз. Азыр алып коюп. Качып турсаң, слышку. Телефонмен слушкандан эчтеке болбойт го. Телефонмен эмес. Телефонмен слушкандан Болбойт да байке, телефонмен. Мен слушам байке, телефонмен айтыңыз. Жок, слышып көрсөңүз. Неден слушамайсыңыз? Жөн көрсөңүз тотасыз. Мен слушам. Слышып көрсөңөр дейм. Сиз мешать этпей чыгып эле байке. Бара эле туруш, э? Можно покурить, а? Пожалуйста. Бери сигарет. Эй, Гирем, отвечай, Гирем. Вот с вами рядом. Бул айдоочудан спирт ичимдиги аныкталып, мыйзамда каралгандай өзүнө 17.500 сомдук айып баракчасы түзүлүп берилди. Ошондой эле автоунаасы убактылуу токтотуу жайына киргизилди. Инспекторлорго батирлердин биринин кошунасы тынчтык бербей, курулуш иштерин түн бир окумда кылып жатат деген билдирүү келип түштү. Аталган дарекке кайгул кызматкерлери жетип барган учурда өзүн кошунасымын деп тааныштырган бул айым 102-ге эмне себептен чалганын түшүндүрүп берди. Мен айткан эле болду. Жашайт үйдө деген, бияктын баарын жашап туруп, анан кийин бияктын баарын бияка спальня ачпайсыздар ушинтче. Эми инсан бар да саат 6 деген, саат 6га чейин кылыш керек макул. Жазылган 5 деген. Бул жакта жашабы? Жок, бул жакта жашабайт, ушул жерде жашайт. Жок, мен ылдый кызында ушун түндө жашайм. Уктай албай, күндө келип айтам, ошо болбой калды. Бул 2 айдан бери ремонт башталгандан бери бул домдолордун баардыгы мен уш бүттү ужечи. Бияктын элдин баары келди. Бул ремонт башталганда 4-этажда терезесин таштап салып атат.
айтсаңызчы. Намком билбейм, бир орус аял болуптур, мурдагы чолпон эже кетип калып, азыр башка эже болуптур. Орус аял. Жок да? Намком. Намком номери жок, чолпон эже номери, могу жакта Али эженин номери бар азыр. Булардычы? Булардыкы жок, мендечи ошол. Кыргыздар эле? Ооба, кыргыз эле. Сөзгө түшүнбөйт, ошондой түшүнбөйт. Не, преферабельно. Дырылдатканы аз келгенсиң, макул кыла берсин, алтын кийин жүгерген эме уктайын дейм, макул 9-9 кийин уктайын дейм, айтып атам ушу жергечи. Алло, Али эже. Кандайсыз, уктай элесизби, же уктап калдыңызбы? Али эже, чыга аласызбы? Мен могу 4-этаждагы эжем менен жиним келип туруп, уже айтсам болбойбу, 11:30 мен милиция чакырдым. Эртең менен барып туруп, мен РОВДга заявление жазамын. Мага покою жок вообще-чи. Бүтүн 11:30 чейин бул жерде мен милиция чакырганчы булар кереги чекти, эчти жаап ачпай жатат. Мен уктай албай жатам, бул деген дырылдатып, полунун баарын көчүрүпчү. Келгенде ачты элесиз? Ооба, келгенде ачкан, могу жактын баары полдордун баарын чыгарып аткан. Саат 11:30 болду, эже 11:30 болду, мен уктайынчы эже деп айтмын. Инспекторларга эшигин ачпаган соң кошуналардын бири үстүңкү кабаттан түшүп үй ээсине байланышууга аракет кылды. Байланышкан учурда үйдүн ээси ал жерде жоктугун айтып, түн окумда эч кандай курулуш иштерин жасабастыгын билдирди. Эже уже жетеринче жетти да, уже мага покой бериш керек да, мен малмын бу жакта. Все прекрасно понимаю. Üstüne al ben tüydüm, anneciğim ben üstüme жұмышқа, никакая жұмышқа баратам, бұл адам неше сөзге түшінмейді. İşte закон бар да, saat 6'dan кейін тоқтатсын деген, 5'ten кейін тоқтатсын деген. Алло, Гүлмира эже. Алло. Гүлмира эже, вы где? Қачан кеттіңізле? Қаншада кеттіңізле? Жаңа жүреді дейм. Я недавно вы же перевозили вот эти, что там, доски таскали, что ли? Недавно же... Гульмиреже, соседи жалуются, что вы в 11 часов вы там таскали, вы там все делали. Гульмиреже, вы знаете, что весь подъезд на вас жалуется. Вы себя виноваты не чувствуете, да? Я чувствую. Она тоқтот қойсыңдар, 6-дан кейін вообще сверлить вот это тасымен тоқтот қылатшы, Гүлмиреже. Нет, кто там орет? Гульмиреже, я с вами разговариваю, мне не надо чужих. Мы вредные соседи, которые вредные люди нам покой не дают. Милиция, будем в следующий раз милицию вызывать, понятно, Гульмиреже? Меня сейчас ночью поднимают, милиция меня сейчас ночью поднимают. Еткеніңіз недавно кеттіңіз. Саламатсыз бе жай? Саламатсыз бе? Милициядан келгенбіз, бұл жерде шум болады депші, строительство, квартирада ремонт болады деп, эже бұл жерде мыйзамда каралган эже. Ремонтуңуз качан бүтөт? 075-02. Эже мен сизбен сүйлөшкөн жок, эже квартиранын хозяйка сизби, Гүлмира дегенсиз эже? Качан бүтөт ремонтуңуз? Эртерээк бүтүп мындай кошуналар менен тынч жашагыла эже, бияктагылар жумуштан чарчап келет да. Эже эртерээк бүтүрүңүз квартираңызды, а то бияктагылар жалуются. Айтсаңыз, саат 6-дан кийин мыйзам бар, болбосо мен покой а то чара көрүлөт да, сизге штраф салынат, ошолорду да карап коюңуз. Жумуштан чарчап келишет да, эс алганы келгенде сиз шум болуп атса, страмес болуп атпайбы?
Акырында кошунасы ага карата арыз жазуудан баш тартып, инспекторлорго түшүнүк кат жазып берди. Каракөл шаарында милиция кызматкерлери интимдик кызмат көрсөткөн көмүскө жайды уюштурган жараанда кармашты. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Ушул жылдын июль айында кылмыш иликтөө укчам кызматкерлерине Каракөл шаарынын аймагында аял сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайларды уюштуруп, кыздардын ыплас аракеттерине көмөктөшүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган маалымат Каракөл шаарынын ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин 160 сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жай уюштурган аялдын аты жөнүн аныктоо боюнча тергөө тапшырмалары берилген. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам маалымат фигуранттын ким экени аныкталды. Ал облустук борбордун тургуну 55 жаштагы жаран болуп чыккан. Тинтүү учурунда шектүү аялдан жана интимдик кызмат көрсөткөн 5 кыздан жалпы сумма 4600 сом болгон. Алдын ала белгиленген акча каражаттары алынган. Мындан тышкары далил катары сексуалдык кызматты көрсөтүү үчүн каражаттар алынган. Каракөл шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүүгө аялга карата айыбы козулуп, сот тарабынан баш коргоо чарасы кабыл алынганча шаардык милиция убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда.